Студенттин ийгиликтүү билим алыш үчүн окуу менен бирге ыңгайлуу жашоо шартыда чоң мааниге. Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде алыскы аймактардан жана чет өлкөлөрдөн келген студенттер үчүн заманбап талаптарга жооп берген студенттер үйү бир нече жылдан бери өз кызматын көрсөтүп келет. Бүгүн сиздерди атайын студенттер үчүн курулган биздин жатакана менен тааныштырабыз. Бул жатакана өзгөчө биздин чет өлкөлүк, аймактык жана сырттан келген мобилдүүлүк студенттер үчүн бизде курулган. Так, сиздерди тааныштыра кетсек, бизде жатакананын бөлмөлөр аябай кең. Киргенде да бизде бөлмөлөр да жарык, коридорубуз да жарык келет. Анан бизде бөлмөлөрдүн өзгөчөлүгү 3 студентке ылайыкташтырып курулган бөлмөлөр бар, 4 студентке ылайыкташтырып курулган бөлмөлөр бар. Биздин студенттер үчүн окууга дагы, эс алууга дагы, билим алууга дагы бардык шарттар түзүлгөн. Кечинеси келип окуусун улантканга жана өзүнүн буюм дайымдарын коюучу бизде шкафтар бар, жана бизде кийимдерин жайгаштырганга да кеңири шкафтар, көзгүлөр баары каралган. Дагы да айта кетсек, биздин студенттер үчүн жуунуп, таранып, тазалануусу үчүн дагы атайын бөлмөнүн ичинде эле санузелдер каралган. Жана да биздин студенттер үчүн атайын өзгөчө түрдөгү биздин ашканабыз каралган. Бул жерде бизде студенттер өз ара кенен отуруш үчүн столдар каралган. Жана да бул жерде керектүү бардык биздин холодильник, тамак жасоого ыңгайлаштырылган биздин газовый плита жана бүт керектүү жагдайлардын баары түзүлгөн. Туруктуу жашоого жайгашуу үчүн эң негизги талап аталган жогорку окуу жайынын студенти болуу. Ошондой эле университет тарабынан коюлган ички эрежелерди жана белгиленген талаптарды аткаруу зарыл. Документтериңиз текшерилип, бардык талаптарга жооп бергенден кийин сиз жатаканага жайгаша аласыз. Бул жерде студенттерди достук мамиле жана жагымдуу атмосфера тосуп алат. Биздин жатакана 4 кабаттан куралган жана 380 студентке кенен ыңгайлаштырылган. Жатаканага кабыл алуу үчүн ректордун атына болгон арыз керек, фото бизге 2 дана керек, медициналык справкасы керек жана биздин көрсөтүлгөн баадагы жылдык төлөм болушу керек. Аталган окуу жай мындан ары да студенттер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү багытындагы иштерин уланта бермекчи. Учурда кошумча жатакананын имараты курулуп, сентябрдан тарта жаңы студенттерди тосуп алат. Илда Сагамчебекова, Айбек Үсөн, Достук телестудиясы.